бул президент дагы, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев дагы. Мен урматтуу же Камчыбек Кыдыршаевич же Садыр Нуркожоевич дебейм. Же урматтуу да дебейм. Мага урматтуу эмессиңер. Мен силерди урматтап, сыйлап, шайлап алгам. Себеби силер урматтауга, сыйлаганга татыктуу эмессиңер. Өзүңөр зексиңер мындайча айткандачы. Анан зектерди ким урматтап шайлайт, сыйлайт? Ошон үчүн айтат элем. Ачыгы Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев кысчы убакыт келди. Кыс кыла ачыгын эле айткандачы. Кыса турган жериңерди ысыгына кысып калла. Ато эртең кеч болуп өзүңөр өкүнүп каласыңар. Каяктан чыккан болсоңор ошол жакка кирип кетесиңер. Айтып коеюн. Мени УКМК же башка менен коркута албайсыңар. Ачык элечи. Ошо ысыгына убагы менен кысып калла. Алып барып камап койгула мени. Башка кылла. Ат берле, башка кылла. Силердин колуңардан только ошондой жаман иштер келет. Эч бир кыргыз элине бир нормалдуу жакшылык иш жасай элексиңер экөөң. Экөөң тең. Ачыгын айтканачы. Базар аралап өзүңөрдү пиарт эткенден башка эмне иш кыла алдыңар? Же бир жерге барып элди аралап жүргөндөн башка нормалдуу бир иш кыла алдыңарбы? Баткенге барып ошентип аралабайсыңарбы? Баткендин элдин арасына барып аралап жүргүлөчү. 36 жаран өлдү. Ошолор боюнча ким не деп жооп берет? Экөөң жооп беришиң керек. Мойнуңарга алган экөөңсүңөр. Мен жооп берем, мен мойнума алам деп бирөөң айткан болсоң, мен антып берем, мен минтип берем деп дагы бирөөң айтып, өтө мындай кылгансыңар. Силерчи. Ошон үчүн айтайын, Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, мындай силердин бир дөдөйлүгүңөр же келесоолугуңар бизге өтпөйт. Айтып коеюн. Иштейсиңерби? Мыйзамдуу иштегиле. Жашайсыңарбы? Мыйзамдуу, ыймандуу жашагыла, ачык айткандачы. Жүрөгүңөрдө ыйман болсун. Ишиңерде мыйзам болсун. Болбойбу? Кеткиле, ачык элечи. Кыргызстан силерге жалко, ачыгын айткандачы. Бийлик эмес, Кыргызстан мамлекетинде жашаган силерге уже мындай болбойт да, ачыгычы. Баарыңардан ошо эфирде отурган журтташтар, мекенештер бөлүшүп, ушул баягы боюнча мындай кылып коюңуздар. Оюңуздар болсо комментарийге жазыңыздар. Мен азыр ушул нерсени айткым келип атат. Бүгүн жогорку кеңеште комитетте каралып, комиссияга өткөрүлүп берди. Даханким Самбаевич Мадумаровдун протокол боюнча да, баягы эле протокол да. Мен ошол ачыгын айтканда ошол кагазга көтүм арчыбайт болчумун. Ошол кагаз айтылып, уже болбой калды ал кагазчы. Арчыганга да невозможно болуп калды да. Ошон үчүн Садыр менен баягы камчынын баягысы болуп калды, алчы, тряпкасы болуп калды мындайча айткандачы. Кереги убагында кое салат, керек эмес убагында ала салат. Ошентип атып, аны булгап бүттү ал протоколдучу. Ошо ысыгына токтоттула. Адахан Мадумаровду куугунтуктап, анан анын колдоочуларын, партиясынын мүчөлөрүн кылганыңар менен силер эч айыр таппайсыңар. Өзүңөргө кыйын болуп калат. Ачыгын айткандачы, өзүңөргө эле кыйын. Ысыгында токтотуп, жакшынакай болуп, эл менен кеңешип, эмне кылбасаңар, силерге өзүңөр эч эмне кылып калат. Шагыйыкта дейт. Замира Сыдыкова. Чичип коюп сен тазалап жүрдүң беле? Мен чичип койгондо. Сен көтүңү жытта уктай бер, макулбу? Мындайча айтканда, силерге ошондой сөз тең экен. Садырчыларга, ташчыларгачы. Уктанары, көтүң жытта уктай бер. Ачык мен эфирден айтам, мен бирөөнөн коркуп же бирөөнөн үркпөймүн. Не кылсаңар, колуңардан не келсе кылып алла. Силердин колуңардан только ошондой эле келет экен. Бир жакшылык келбейт экен, ачык айтып коеюн. Любойңарга мына комментарийиңе да ушул жерден жооп берем. Ташиевди да ушул эфирге чыгарып койгула болсо, колунан келсе. Кыскасы бул эки дөдөй Кыргызстандын баягы менмен деген атуулдарын, менмен деген инсандарын өтө мындай кылып жок кылам деген бир кыска арам ою бар экен да. Ошол боюнча мен чыгып атам. Кечеги биздин активист жигит, Бүтүн Кыргызстан партиясынын активист жигити Мирлан Ураимов боюнча да мен өз оюму билгизип эмне кылышым керек болчу. Мен 2 күндөн бери кичине Facebook'ta блокировка atıp koyup emi çıkıp atam da. Ошон үчүн айтайын, Мирлан Ураимов эртеңки күндө дагы бирөөлөрдү биздин активист жигиттерди, активисттерди ушинтип куугунтуктап, камайбыз, ары бери кылабыз деп список түзүп алыпсыңар.
тилин жулабыз депчи. Эч качан акыйкаттын тили жулунбаган. Бирөөгүн жуласыңар, бешөөгүн жуласыңар, бирок артында канчалаган эл бар. Мындай активист жигиттердинчи, ошон үчүн азыр бирөөнүн тилин жулбай туруп, ысыгына токтотсоңор, өзүңөргө жакшы бир баягы түскөн болосуңар. Анан жок, бизге боло берет, биз дөдөйбүз, өзүбүздүн билгенибизче жашайбыз, 2 күн болсо да десеңер, 2 күн 3 күн жашайсыңар, 4-күн эч ким эмес болуп каласыңар. Өзүңөр каяктан чыккан болсоңор ошол жакка кирип кетесиңер. Урматтуу мекендештер, кайдыгер карабаңыздар. Ар бирибиз мекен үчүн, ар бирибиз эл жер үчүн күйүшүбүз керек. Биздин мекенибиз, эл жерибиз сатылып кетип атат. Неге Мирлан Ураймовду камады? Мунун түшүнүгү мондай да. Жаз келип атат. Эртең жазда могул Кемпироватта сатып берген Камчыбек Ташиевчи, Садыр экөө. Ошону Өзбекстан уже жазгамал сатып алган жерлерин алыш керек болуп атат. Ал Мирлан бар болсо, аны козгоп, дагы элди көтөрүп, алдырбай коет, бердирбей коет Өзбекстанга. Ошого Мирланды камады. Эртең Баткендеги Ворухту Тажикстанга мына жаз келди. Уже аттарын коюп, Ворухка башкача аттарды илип, знактарды коюп, айлыбыз деп туруп жазып чыгышты тажиктерчи. Ошого Мадумаровду парламенттен жок кылып атат бунучу. Парламенттен жок кылыш үчүн, Ворухту сатыш үчүн Мадумаров парламенттен жок кылып атат. Ошон үчүн каршылаштарын бүт өздөрүнөн алыстатып атат да, мындайча айткандачы. Ошого Ташиев менен Садыр Жапаровдун бул кыска ою эч жака жетпейт, барбайт. Баарыбыз биргеликте колдоп, мындай кылалы, ачыгын менен айткандачы. Баарыбыз колдоп, бул мекенибизди, жерибизди сактап калыш бул ар бир атуулдун милдети. Мекенибизди, жерибизди сактап калышыбыз керек бизчи. Ворух тажиктики эмес, Кемпироват Өзбекстандык эмес, же Ташиевдики, же Садырдыкы эмес, экөөнүн атасынан калган бир менчик эмес. Ошон үчүн биз бул жерлерибизди сактап калыш үчүн баарыбыз биргеликте аракет кылып, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, бир түйүмгө түйүлүп туруп аракет кылалы. Келиңиздер, кайдыгер карабайлы. Мына Мирлан Ураймовду да бүгүн соту болуп 2 айга деп камаган болушуптур. Көрөбүз кайсыл убакка чейин кандай болот. Аны өзүбүз Алла Таала, биринчиден Алла Таала булардын жүрөгүнө ыйман берсин. Экинчиден билбейм, буларгачы эл деле мындай карап турбайбыз бизчи. Эл деле карап турбайбыз. Жөн эле таштап койбойбуз ал жергечи. Буларга жем кылып. Ошон үчүн айтат элем, ар бирибиз жөн эле баягы көз караштан же көңүлүбүздөн эмес, жүрөктөн ыйлап, жүрөктөн кандай болсун, мекенибиз үчүн, элибиз үчүн, жерибиз үчүн. Мына бүгүн айтып атат комиссияда Мадумаровдун ишин карап прокуратурага өткүзүп беришибиз керек. Прокуратуранан сотко өткүзсө анан камаш керек экен буларчы. Кайсыл баягы далилге таянып, кайсыл иш-чаранын үстүндөгү баягы протоколго таянып, ал протокол эч нерсеге өтпөй калдыбы? Тажиктер дагы биз ал протокол боюнча эмес. Биз кечеги 2021-жылкы протокол боюнча айтып атабыз деп, 1-майдагы протокол боюнча не кылып атабыз деп айтып чыгышты өзүчү. Айтып чыкса да бул эки дөдөй, анын артында ного окшогон Азатов дейт, дагы жанагы Замира Сыдыкова дегенге окшогон бир тупой көк мээлер, докансалар баягы кылып алып, ээрчип алып, ошолорду каяка баратат, Кыргызстанды каяка алып барышат, билбейм, ачыгычы. Азатов. Жок, кечиресиз. Азатов кечирип коесуз. Түшүнбөй калыптым менчи бул жердечи. Ышкак уюкта десеңиз, сиз ага жооп берип аткан экенсиз. Кечирип коесуз, Азатов. Бул жерде мен жаңылышып калыпмын. Мага жазып аткан окшойт депчи. Мен ошол доканса тупой баягыларга айтат элем. Маңкурттаргачы. Кыз жериңердечи. Мадумаровду силер каматып эле, ушундай эле мекенди силер ээлеп жашап кала албайсыңар, шартап жатыпчы. Мекен мыйзамдуу, жүрөгүндө ыйманы бар, билими бар адамдардыкы. Силерге окшогон көк мээлер түрмөгө кантип чыккан болсоңор түрмөдөн кайра ошол жакка киресиңер. Бул жашоо бумеранг. Айланып келип кайра ошол жашооңорго барасыңар. Силер себеби ошол жак үчүн төрөлүп, ошол жак үчүн жаралган адамдарсыңар. Ошон үчүн бардыгыңар угуп койгула, эч качан бул тупойлугуңар менен, докансалыгыңар менен
көпкө бара албайсыңар. Анан Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, бул кылганыңар туура эмес силердин айтып коеюн. Эл менен ойношпогула, эл сел болот. Эл бир агып келе турган болсо силердин өзүңөрдү эмес үйүңөрдү кошо өрттөп күйгүзүп ийебиз. Ушунча президенттердин башынан өткөн нерселерине силерге сабак болбой атабы? Ачыгын айтканда, силерден күчтүү, билимдүү, илимдүү, мен деген президенттерди дагы эл нелер кылып салды? Ошолор силерге сабак болбодубу? А силер экөөңүчү билим биякта эле турсун. Вообще эч нерсени түшүнбөйт экенсиңер, ачыгын айткандачы. Нормально өзүңөр нормально окууду бүтпөгөн адамсыңар. Билим каякта, илим каякта, аны силер түшүнбөйсүңөр такырчы. Ошон үчүн айтайын, токтоткула мындай бир декансалык тупойлук сезимиңердичи. Токтоткула ысыгында. Биз эртең эл көтөрүлүп кете турган болсочу, өтө жаман болот. Өзүңөргө да күч келип калат, ачыгын айткандачы. Ысыгында токтотуп, ысыгында мындай жакшы элден кечирим сурап турупчу, Мирлан Нураймовду тынч койгула, чыгарып, Адахан Кимсаңаевди да тынч койгула вообще. Бүтүн Кыргызстан партиясы эмес, негизи эле азаттыкты сүйгөн, акыйкатты айткан адамдарды тынч койгула вообще. Кыргыз элин, карапайым калкты антип эзгилей берген токтоткула. Ушундай эле кыйын экенсиңер. Аскар Акаевди актап жөнөтө бербестен, ошого окшогон жепчичарларды, жемкорлорду кармаш керек болчу. Кыргызстанды сазга батырып, Кыргызстанды ушул акыбалга келтирген ошондой чумолорду кармаш керек болчу. Каякта карапайым элдин арасынан чыккан, мекени сүйгөн эр-жигит азаматтарды кармап алып, барып бир террористти кармагандай болуп, үйүнө тополоң кылып кирип, маскалар менен ата-эне бир туугандарын, аялдарын коркутпастанчы. Ал эмне силерге террористпи? Силер өзүңөрдөй ойлой бербегиле. Өзүңөр кандай ак үйдү аттагандай кылып, ал ак үйдүн решеткасын аттап кирбеди алчы. Ал өзүнүн жолу менен жүрөт. Мындайча айтканда, ал эч кимге эч бир зыяны да жок. Мекенини коргосо, мекенини коргоп калды. Эл жерди силерге ошон террорист, баскынчы, саткындарданчы. Силер өзүңөрдүн жериңерди, элиңерди саткан адамсыңар. Дагы бир айтпай турган сөз эле айтайын. Арстан Алай деле айтты го. Садыр Жапаров, сен эч бир Кыргызстанга жакшылык алып келбейсиң. Сенин келгенден бери погода дагы өз убагында кар жаабай, өз убагында суу жок. Ар бир нерсени карап көргүлө. Силер келгенден бери бийликке, Кыргыз бийлигине келгенден бери бир жакшылык нерсе болу элек. Кымбатчылык, ачарчылык, эл азапта, тозокто карапайым эл. Баягы эле өзүңөр анан бир 200-га жетпеген бир дакансаңар, ау деп эле кыйкырганыңар эле болбосо, калганы бүт карапайым элдин бардыгы ачкачылык, кыйынчылык менен жашап атат. Азырчы жакшы ушу мигранттарга биздин Кыргыз элине ушул баягы бар экен, Россия бар экен, башка жактарга иштегенибиз болсо Кыргызстанда давно жок болуп кетет элек, тем более силердин заманыңардачы. Ошон үчүн мен силерге ошо ата-эне же бир туугандарыңарга же башкаларга азылбайм. Мен өзүңөргө айтам, ишти кыла албай атасыңар экөөңүчү. Ачыгы ишти кыла албай атасыңар. Президенттик эмес, УКМКнын төрагалыгы эмес, районго да аким боло албайсыңар экөөңүчү мындай жүрүшүңөрдөчү. Токтоткула ысыгындачы. Мен айтат элем, мейли президент болмок түгүл башка болуп калгыла, ушунчалык эле куштар болсоңор. Элге, карапайым элге, элдин арасынан чыккан, эл сыйлаган, эл урматтаган, элдик лидерлерге тийгенди токтоткула, тийишкенди токтоткула. Азыр ысыгындачы. Мадумаровго да кол тийгизбейбиз бизчи. Эгер Мадумаровдун бир чекесине бир мындай кыла турган болсоңор, эл аяп олтурбайбыз ачыгычы. Тынч койгула. Кандай кылып ким кайсыл жолдо иштеп бараткан болсо, өз жолу менен бара берсин. Силер вообще аларга тийишкенге акыңар да жок. Андай инсандаргачы, ал инсандар кайсыл жол менен барышты өздөрү билет. Токтоткула ысыгындачы. Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев. Силер бирөөң УКМКны басып алып, бирөөң президенттикти басып алсаңар эле эмне? Кыргызстан силердики боло бербейт. Ошол олтурган жерине төртбуштуктун ичи силердики болушу мүмкүн. Мыйзамды силер антип одоно бузуп, элди, карапайым элди кыйнап, азапка салып, бүт карапайым эл үчүн гана иштеп атат. Баяңар, мыйзамыңар, силердин мыйзамдарыңарчы. Өзүңөргө келгенде, өзүңөргө окшогон чиновник, жепчичар, баяларга келгенде эч иштебей атат азырчы. Ошолорду камагыла. Камай турган адамдарды камабайсыңарбы? Мына угуп атам мен, азыр ошол Ысык көлдөн эле балдар айтышып атат. Эч биздин карапайым эл баягы иштеп жүргөн, Кумтөрдө иштеп жүргөн балдар иштебей калдык деп атат Кумтөрдөчү. Неге десем, Камчы Көлбаевдин балдары келип охранага туруп алган дейт. Камчы Көлбаевдин адамдары бүт келип ээлеп алган дейт. Бияка болсо, Кадам жайдагы баягы көмүр кенге болсо, Буркановдун адамдары толуп алыптыр. Бүт эле Садыр Жапаровдун адамдары бардык жакка ошол кечеге келген
бийликтин бүт бутактары барып алыпсыңар, ачыгычы. Кайныңар барып, кайненеңер барып, кайнатаңар барып, бардыгын кое берипсиңер. Кайерге болбосунчу, кайерде жакшыраак акча түшкөн жерге бүт өзүңөрдүн тага журтуңарга чейин коюп алыпсыңар. Бул үй бүлөлүк башкаруу болуп калды. Үй бүлөлүк дагы эмес, кайын журттуу, бардыгы тага журттуу башкаруу болуп калды. Бул кыргызга туура келбеген нерсе. Ушул убакка чейин көрүп келгенсиңер, Акаевдин убагында, башканын убагында. Анан кантип анан ушул нерсени силер сабак болбодубу дагы. Кыскасы, мен силерге сүйлөй берген менен силер уксаңар, уктуңар. Мына, мекендештер, урматтуулар, бөлүшүп коюңуздар менин ушул түз эфирими, бөлүшүп, оюңуздар болсо жазыңыздар. Мен ар дайым жооп бергенге даярмын. Эгер мен ушул түз эфирде айтып аткан сөздөрүм туура эмес болсо, аны дагы жок, сен туура эмес айтып атасың. Садыр Жапаров мондай болуп иштеп атат. Ташиев мондай болуп элди багып койду. Un 800 сом эмес 1000 сом болду. Хотя бы мына ушундай деп айттыңыздар. Май 100 сомдон алып атабыз деп айттыңыздарчы. 1 литр май Кыргызстанда 160 сомдон 200 сомго чейин экен, тазараак жакшы майың 200 экен. 160 сомдон не фильтрированный дейби, запахы бар майлар ошондой болуп атыптыр. Сахарды айтып байлаган. Бүт нерсе кымбатчылык, продукталар, өзүбүздөн эле чыгып аткан продукталар да өзүбүздө кымбат. Сатып алып жеген адамгачы. Ошондой нерселерди токтотуш керек. Кымбатчылык, башка бүт эл кыйналып бүттү. Эл бир толкуса жаман толкуйт эмичи. Ошого ысыгынат мындай нерселерди токтоткула. Бийлик башында турган кимиң болосуң? Садыр Жапаров болосуңбу, Акылбек Жапаров болосуңарбы, Камчыбек Ташиев болосуңарбы? Бул бийликке кимдер гана келип кетпеген.